46 bölüm. Ошентип Исраил өзүнүн бардык мал мүлкү менен жолго чыгып, Беер-Шебага келди да атасы Исхактын кудайына курмандык чалды. Ошондо Кудай Исраилди түнкү көрүнүштө Жакып, Жакып деп чакырды. Ал мен угуп жатам деп жооп берди. Кудай ага мындай деди: Мен Кудаймын, атаңдын Кудайымын. Мисирге баргандан коркпо, анткени ошол жерде мен сенден улуу эл жаратам. Мен Мисирге сени менен барам. Мен сени ал жерден кайра алып чыгам. Жусуп сени өз колу менен көмөт. Ошондо Жакып Беер-Шебадан чыкты. Исраилдин уулдары атасы Жакыпты балдарын, аялдарын арабаларга салып алып жөнөштү. Жакыпты алып келүү үчүн ал арабаларды фараон жиберген эле. Ошентип алар Канаан жеринде тапкан мал мүлкүн алып Мисирге келишти. Ал жерге Жакып жана анын бүт тукуму келди. Ал өз менен бирге Мисирге уулдары менен неберелерин, кыздары менен жээндерин, бардык тукумун алып келди. Мисирге келген Исраил уулдарынын аттары мындай: Жакып жана анын уулдары: Жакыптын туну Рубейн, Рубейндин уулдары Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми. Шимондун уулдары: Жемуэл, Жамин, Оят, Жахин, Сохар жана Канаандык аялдан төрөлгөн Шабул. Лебинин уулдары: Гейршон, Каат жана Мерари. Жүйүттүн уулдары: Эйр, Онан, Шейла, Перес жана Зирак. Бирок Эр менен Онан Канаан жеринде өлгөн. Перестин уулдары Кесрон менен Хамул болгон. Исахардын уулдары: Тола жана Пуба, Аюб жана Шимрон. Забулундун уулдары: Серет, Эйлон жана Жахлиел. Булар Месопотамияда Леянын Жакыптан төрөгөн уулдары жана анын кызы Дина. Анын бардык уул кыздары 33 жан. Гаттын уулдары: Сипон жана Хаги, Шуни жана Эспон, Эри, Ароту жана Арейли. Ашырдын уулдары: Имна жана Ишпа, Ишпи жана Бирия. Алардын карындашы Серак. Бириянын уулдары: Кебер жана Малкиел. Булар Зилпанын уулдары. Зилпаны Лабан өз кызы Леяга берген. Ал Жакыпка 16 бала төрөп берген. Жакыптын аялы Рахелдин уулдары: Жусуп жана Бенжамин. Мисир жеринде Жусуптан Менаше менен Эпраим төрөлдү. Аларды агаоондук диний кызматчы Потпердин кызы Аснат төрөп берди. Бенжаминдин уулдары Бела, Бехер жана Ашбел, Гейра жана Нааман, Эйхи жана Рош, Мупим, Хопим жана Арт. Булар Рахелдин Жакыптан төрөгөн уулдары бардыгы болуп 14 жан. Дандын уулу Хушим. Напталынын уулдары: Жаксиел жана Гуни, Жетсер жана Шилем. Булар Биланын уулдары. Биланы Лабан өз кызы Рахелге берген. Ал Жакыпка бардыгы болуп 7 бала төрөп берген. Жакып менен бирге Мисирге келгендердин, Жакыптын уулдарынын аялдарынан башка анын өз канынан чыккандардын саны бардыгы болуп 66 жан эле. Жусуптан Мисирде 2 уул төрөлгөн. Жакыптын Мисирге келген кишилеринин саны бардыгы болуп 70. Гошенге жол көрсөтсүн деп Жакып жүйүттү Жусупка өзүнөн мурун жиберди. Жусуп арабасын кошуп, атасы Исраилди тосуп алганы Гошенге жөнөп кетти. Ал атасын көргөндө аны мойнунан кучактап көпкө чейин ыйлады. Ошондо Исраил Жусупка: "Эми өлсөм болот, сенин жүзүңдү көрдүм, сен али тирүү экенсиң" деди. Жусуп бир туугандарына жана атасынын үй бүлөсүнө: "Мен барып фараонго кабарлап, Канаан жериндеги бир туугандарым менен атамдын үй бүлөсү мага келишти. Алар койчулар, мал багышат. Алар майда жана бодо малын, бардык мал мүлкүн ала келишти деп айтайын. Эгерде фараон силерди чакырып, силердин кесибиңер эмне деп сураса, силер: сенин кулдарың биз да аталарыбыз да жаш чагыбыздан бүгүнкү күнгө чейин мал багып келгенбиз деп айткыла. Ошондо Гошен жеринде жашап каласыңар. Анткени мисирликтер үчүн койчулардын баары жийиркеничтүү" деди. 16 бөлүм. Ишемби күн өткөндөн кийин Магдалалык Мариям, Жакыптын энеси Мариям жана Саломе Исанын денесин байлоо үчүн жыпар-жыттуу майларды сатып алышты. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте күн чыга электе алар мүрзөгө келишти. Алар өз ара мүрзөнүн оозундагы ташты ким четке жылдырып берет деп сүйлөшүп келе жатышты. Алар мүрзөгө жакын келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Алар мүрзөгө киргенде оң тарапта отурган ак кийимчен бир жигитти көрүп коркуп кетишти. Ал болсо аларга мындай деди: "Коркпогула. Силер айкаш чыгачка кадалган Назареттик Ыйсаны издеп жатасыңарбы? Ал тирилди. Ал бул жерде жок. Мына анын сөөгү коюлган жер.
Баргыла да анын шакирттери менен Петрге ал силерди Галилеядан тосуп алат. Силерге өз айткандай аны ошол жактан көрөсүңөр деп айткыла. Алар мүрзөдөн чыгып чуркап жөнөштү. Коркондорунан титиреп, үрөйлөрү учуп калган алар эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте тирилген Ыйса эң биринчи болуп Магдалалык Мариямга көрүндү. Ал анын ичинен 7 жинди кууп чыгарган эле. Мариям барып, мурда Ыйса менен чогуу жүрүп, азыр болсо кайгырып, ыйлап жаткандарга жарыялады. Бирок алар Ыйсанын тирүү экендигин жана Мариямдын көргөндүгүн угушканда ишенишкен жок. Ошондон кийин Ыйса бир айылга жол тартып бара жаткан 2 шакиртке башкача болуп көрүндү. Алар кайтып келип, калган шакирттерге жарыялашты. Бирок аларга да ишенишкен жок. Ыйса ошондон кийин дасторкондо отурган 11 шакиртине көрүндү. Ал шакирттерин ишенбестиги үчүн жана жүрөктөрүнүн катуулугу үчүн жемеледи. Анткени алар анын тирилгендигин көргөндөргө ишенбей коюшкан эле. Анан аларга мындай деди: "Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт. Менин ысымым менен жиндерди кууп чыгарышат. Жаңы тилдерде сүйлөшөт. Эгерде колдору менен жылаандарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип алышса, алардан зыян тартышпайт. Колдорун оорлуулардын үстүнө коюшса, оорлуулар айыгышат." Ошентип Ыйса Теңир алар менен сүйлөшкөндөн кийин асманга көтөрүлүп, Кудайдын оң жагына отурду. Шакирттер болсо бардык жерди кыдырып, жакшы кабар таратып жүрүштү. Теңир аларга жардам берип, көрсөтүлгөн кереметтер аркылуу өз сөзүн бекемдеп жатты. Амин. 12 бөлүм. Аюп мындай деп жооп берди: "Чынында силер бар болгону адамсыңар. Акылмандыгыңар өзүңөр менен кошо жок болот. Менде да силердикиндей эле жүрөк бар. Силерден мен кем эмесмин. Муну ким билбейт? Өз досума шылдың болдум. Кудайга кайрылып жүргөн, анын өзүнөн жооп алып жүргөн мендей адил, кемчиликсиз адам күлкү болду. Тынч жашаган адам кырсыкты жек көрүү керек деп эсептейт. Кырсык бутунан мүдүрүлгөнгө даярдалган деп ойлойт. Талаптоочулар өз үйлөрүндө тынч жашашат. Кудайды өз колуна көтөрүп жүргөнсүп, аны каарданткандар да коопсуз жашашат. Чынында жаныбардан сурасаң, ал сага үйрөтөт. Асмандагы чымчыктан сурасаң, ал сага кабарлайт. Же болбосо жер менен маектешип көр. Ал сага акыл насаат айтат. Деңиздеги балыктар да сага айтып беришет. Ушунун баардыгын көрүп туруп, муну Теңирдин колу жаратканын ким билбейт? Ар бир тирүү жандын жаны, ар бир адамдын руху анын колунда. Сөздү айырмалаган кулак эмеспи? Тамактын даамын билген тил эмеспи? Даанышмандык каарыларда, акыл көп жашагандарда болот. Акылмандык менен күч Кудайда. Акыл менен кеңеш анда. Ал кыйраткан нерсе кайра курулбайт, ал камаган бошонбойт. Сууларды токтотуп койсо, баардыгы куурап калат. Кое берсе, жер көркүнө чыгат. Кудурет да, даанышмандык да анда. Адашкан адам да, адаштырган адам да анын алдында. Ал кеңешчилерди акыл эсинен ажыратат, сотторду акылсыз кылат. Ал падышаларды кишенден бошотот, алардын белдерин кур менен курчайт. Төрөлөрдү даражасынан ажыратат. Эр жүрөктөрдүн күчүн майтарат. Чечендерди тилинен, каарларды акылынан ажыратат. Атактууларды уятка калтырат, күчтүүлөрдү алсыратат. Караңгы туңгуюктун түпкүрүн ачат, өлүм көлөкөсүн жарыкка чыгарат. Элдерди көбөйтөт да жок кылат, элдерди чачыратып жиберет да чогултат. Эл башчыларын акылдан ажыратат, жолсуз чөлгө калтырат. Алар жарыгы жок караңгы жерде сыйпалап басышат, мастардай темтеңдешет. 16 бөлүм. Кенхирея жыйынында диакондук кызмат аткарган Пойбек карындашыбызды силерге тааныштырамын. Ыйыктарга ылайык келгендей, аны Теңир үчүн кабыл алгыла. Силердин араңарда жүргөндө ал эмнеге муктаж болсо жардам бергиле. Анткени ал көптөгөн адамдарга, ошондой эле мага да жардам берди. Машаяк Исага мени менен бирге кызмат кылган Прискила менен Акилага салам айтып койгула. Алар менин өмүрүм үчүн өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салышкан. Аларга бир эле мен эмес, бутпарастардан түзүлгөн жыйындардын баары ыраазы. Алардын үйүнө чогулган жыйынга да салам айтып койгула. Ахаяда Машаякка биринчи болуп ишенген менин сүйүктүм Эпейнетке салам айтып койгула. Силер үчүн көп кызмат кылган Мариямга салам айтып койгула. Мени менен бирге түрмөдө отурган бир туугандарым Андронике жана Унияга салам айтып койгула. Машаякка менден мурун ишенип калган алар элчилердин арасында кадыр бар кае. Теңир жолунда жүргөн менин сүйүктүүм Ампиллиге салам айтып койгула.
Машаяка биз менен бирге кызмат кылган Урбанга жана менин сүйүктүүм Стахиске салам айтып койгула. Машаяк жолунда сыноодон өткөн Апелеске салам айтып койгула. Аристобулдун үйүндөгүлөрүнүн ишенгендерине да салам айтып койгула. Менин тууганым Иродионго жана Наркистин үйүндөгүлөрүнүн Теңирге ишенгендерине салам айтып койгула. Теңирге кызмат кылган Трифайнага жана Трипосага салам айтып койгула. Теңир үчүн көп кызмат кылган менин сүйүктүүм Персидага салам айтып койгула. Теңир тандап алган Рутка жана мага да эне сыяктуу болуп калган анын энесине салам айтып койгула. Анискиритке, Пелегонтко, Эрмаска, Патропко, Эрмеске жана алардын жанындагы бир туугандарга салам айтып койгула. Филолог менен Улияга, Нерейге жана анын карындашына, Олимпанга жана алардын жанындагы ыйыктардын баарына салам айтып койгула. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Силерге Машаяктын баардык жыйындары салам айтып жатышат. Бир туугандар, силерди бул нерсеге чакырамын. Ортого жик салуучулардан жана өзүңөр үйрөнгөн окутууга каршы азгыруучулардан сак болгула. Андайлардан алыс болгула. Анткени андай адамдар Теңирибиз Иса Машаяк эмес, өздөрүнүн курсагына кызмат кылышат. Ишенчек адамдарды кулакка жагымдуу сөздөр менен, чечендик менен азгырышат. Силердин тил алчаактыгыңар баарына белгилүү. Ошондуктан мен силер үчүн кубанамын. Бирок мен силердин жакшы иштерди акылмандык менен кылышыңарды, жаман иштер менен булганбашыңарды каалайм. Тынчтыктын булагы болгон Кудай жакында силердин бутуңардын астында шайтанды тебелеп салат. Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгө берсин. Амин. Менин кызматташым Тиметей жана туугандарым Луки, Жасон жана Сосипатр силерге салам айтып жатышат. Бул катты жазган мен Тертида Теңир жолунда жүргөн силерге салам айтамын. Мага жана бүт жыйынга меймандостугун көрсөтүп жаткан Гай силерге салам айтып жатат. Шаардын казына башчысы Эраст жана бир тууганыбыз Кварт силерге салам айтып жатышат. Теңирибиз Иса Машаяк баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.